Hikayelarda kızıktırıp aytat. Misal üçün Ahmad ibn İshaq деген bir alımdın aytkan emeside aytып атат, men bir gün түш gördüm deydi. Menin bir fakir, kembagal bir tuğanım var ile. Bir tuğan inim var ile deydi. Bir tuğanım. Бирок ал жылда Курбан айт келгенде курбандык сое öğretele deydi. Жылда. Анан bir gün каза болду, öldü. Анан жакшылап дарат алып келдим дагы 2 рекет нафил окуп туруп, Кудай Таалага дуа кылдым. Кудай Таала, ошол мен bir туганымды түшүмдө көргүм келип атат. Акыреттеги абал эмне болуп кетиптир? Ошону мага көрсөт деп дуа кылдым дейт. Кийин анан уктап кеттим, түшүмдө дейт, как будто эме башталып кетти дейт. Кыямат башталып кетти. Бүт жак кулап, бүт жак жок болуп, элдер тириле баштады кайра дейт. Түшүн айтып атат да. Bir убакта менин bir туган иним келатат дейт. Аябай мындай күлүк bir атты минип алып келатат дейт. Анан кийин көрүп, ассаламу алейкум деп саламдаштым. Ва алейкум ассалам. Аллах Таала сени эмне кылды деп биринчи суроом ошо болду дейт. Аллах Таала мени кечирди. Эмнең үчүн кечирди? Мен өзүм дейт кедей кембагалдыгыма карабастан, сен билесиң го дейт, паланча bir алачыкта bir карыган bir кемпир жашайт эле. Ошо кемпирге ар дайым дирхам, bir канча дирхам садака берип турат элем. Өзүм кембагал болгонума карабастан, ошол кемпирге көмөктөшүп турат элем. Ошол кылган эмем үчүн, жакшылыгым үчүн Кудай Таала бүт күнөөмдү кечирди. Атиги минип алган атың эмне болгон ат десе, бул менин биринчи чалган курбандыгым деген экен. Биринчиси. Азыр эми каяка кетип атасың десе, илел дженнати зумара. Түз жаннатка кирип кетип атам деп көздөн кайын болуп кетти, ойгонуп кеттим деген экен. Демек, биз курбандык ушундай бир ибадат өзүбүздүн жашаган, мисалы үчүн мейли Кудай Таала бизге бир аз ырыск азыраак берген болсун, мейли үй жайыбыз вилла эмес, кичинекей үй болсун, мейли машинабыз жок болуп калсын, мейли дагы башка нерселерибиз жок болсун, бирок Кудай Таала бизге ден соолук берип атат. Кудай Таала бизге аял берди. Кудай Таала бизге бала чака берди. Кудай Таала бизге могул жерге басып келип кете турганчалык деңгээлде эмне берип атат? Ден соолук берип атат. Ушул нерседен дагы улам курбандык сойгонго өзүбүздү милдеттендирсек болот.